Барыңыздарга кутман кеч каалап, иш күндүн кечи долбоору өз ишин баштаганы турат. Албетте азыркы учурда чөнтөктү каккан бензиндин баасы жана ошондой эле инвестициялар, кыскасы экономика тууралуу бүгүн эфирибизде кеп кылабыз. Андыктан барыңыздарды жакыныраак чакырабыз. Адаттагыдай биздин талкуубуз 2 саатка уланат. Сиздердин дагы сурооңуздарды бергенге жетишкенге аракет кылам. Ал үчүн 0708 996 996 бул WhatsApp жана Telegram номерубуз. Биздин экономикабыз кандай болот жана экономиканы кантип күчтөндүрөбүз? Кыскасы мына ушулар туурасындагы бардык суроолорду ужатыңыздар. Биз сиздерден күтөбүз. Арман толуп, токтобой сен деп согуп, дүйнөдө жалгыз чырагымсың менин. Таттуу жүзүң эсимде, сырдашып кезиккенде, сен бар жашоомдун көрүп алчы кеңин. Кайда кеттиң бир алтыным, келчи кайра. Сүйөм сени жаным менин, сезим ачылып, элесиңди ойлоп жүрөм. Geçti uzatıp, darıma ne koycu жазып. Geçir meni nazigim, sözlerinden sağındım, gözlerinden sağındım. Süyön seni canım benim, sezim açılıp, elesindi oylop жүрөм. Geçti uzatıp, darıma ne koycu жазып. Geçir meni nazigim, sözlerinden sağındım, gözlerinden sağındım. Sanıp, aylar bilinbey tarap, жүрөгүм сыздап kaldı al kezderde. Kayda gettin bir altınım, gelçi kayra. Süyön seni canım benim, sezim açılıp, elesindi oylop жүрөм. Geçti uzatıp, darıma ne koycu жазып. Geçir meni nazigim, sözlerinden sağındım, gözlerinden sağındım. Süyön seni canım benim, sezim açılıp, elesindi oylop жүрөм. Geçti uzatıp, darıma ne koycu жазып. Geçir meni nazigim, sözlerinden sağındım, gözlerinden sağındım. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүктүү көрөрмандар, эфирибизди жакшы жаңылык менен баштайлы. Себеп дегенде Кыргызстанда трансатлантикалык учууну каттамды биринчи жолу ишке ашырган Айрстан компаниясынын өкүлү отурат. Дал ушул Айрстан тууралуу көбүрөөк кеп кылабыз. Алгачкы программабыздын бөлүгүндө анда тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү студиябыздын мейманы Айрстан авиакомпаниясынын учуу диспетчери Нурадил Темирбеков. Кош келиңиз. Учуу диспетчери дегенде ошондо сиз пилот эмессиз? Жок, биз пилот эмеспиз. Авиация термининде бизди жердеги пилот деп коет.
асманда учуп жүргөн пилоттор өзүнчө, биз жерде өзүнчө. Аларга жардам берип, аларга ошол учушка тиешелүү бүт документ эмне керек болсо, ошол бүт баарын даярдап беребиз да, учуудан мурун. Учуп баратканда деле кандайдыр бир эме болуп калса, проблема болуп калса, алар биз менен прямой контакт кылышат да, офис менен. Сиз бул кызматка кантип келип калдыңыз эле? Бул кичинегиңизден кыялыңыз беле? Анан кийин эмнелерди башыңыздардан өткөрдүңүз? Ооба, кичинекей чагымда кыял десем болот. Ар дайым эле ошо авиация жагы кызык болчу мага. Окуп жүргөндө эле уже университетте именно авиация тармагына барам деп чечим чыгаргам. Турциядан бүтүрүп келгем, авиация специализациясы боюнча. Ал жерде 1-2 жыл иштеп, анан Кыргызстанга келдик. Азыр эми алган билимибизди бул жакта ишке ашырып атабыз да. Бирок авиацияда аябай көп кесип бар да. Негизи элдер көбүнчө пилот, анан стюардессаны эле билишет, бирок алардын артында көзгө көрүнбөгөн өтө көп кесиптер бар да. Диспетчерлер бар, техниктер бар, ар кандай системаларды караган адистер өтө эле көп. Бирок ошол пилот менен стюардесса бир аз романтикалуу, анан кийин көп саякаттайт деп мындай көбүрөөк жагымдуу кесип го. Сиз дагы ошондой кийин пилотко которулсам деген ойлоруңуз барбы? Башында бар болчу, окуп жүргөн кезде. Бирок жумушка киргенден кийин ал кыялым бир аз артта калып баратат да. Анткени биз да пилотторго окшоп лицензия алабыз. Аларга окшоп биз дагы медкомиссиядан өтөбүз, экзамендер тапшырабыз. Анан биз дагы ошол кайсы региондорго учуш пландасак, ошол региондорго өзүбүз барып учушубуз керек да. То есть пилоттор менен чогуу кабинада отуруп алып, биз да ошо кыдырабыз бүт маршруттарды. Анан бир канча жолу ошо мен да пилоттор менен учкам. Өзгөчө жүк ташуучу авиакомпанияларда мисалы самолет учса, бир жерге барып учат, ал жактан барып башка жакка барат. Бир жума учуп жүргөндөн кийин кой дегем да. Андан көрчү офисте кондиционердин астында эле отурган жакшы экен деп. Анткени мындай романтика көрүнгөнү менен алардын кесиби өтө эле оор да. Эмнеси менен? Улам Анткени мисалы саат алмашат, уйкуларынан калышат. Өтө жоопкерчиликтүү кесип. Мындай көрүнгөнү менен өтө жоопкерчиликтүү да. Ар бир кылган иш аракеттерине алар отчет берип туруш керек да. Эми сиздердин компания буюрса мындай Кыргызстанда чоң жакшы жаңылыктарды жасап атат. Эми алгачкы ирет Атлантика океанынан өтүп каттамдарды жүргүзүп атасыздар. Кыргызстандык пилоттор мурун бир гана чакан самолеттордо, учактарда учушса, азыр чоң учактарды башкарып атат. Анан кийин бул нерсеге чоң учактарга учууга кантип жетишилди? Эмнелерден башыңардан эмнелер өттү? Анан кийин мындай каттамдарды ишке ашыруу кантип мүмкүн болду? Негизи өтө эле оор болду. Анткени Кыргызстанда эң алгач биринчи жолу 747 Boeing типинде учак регистрация болду да. Бул мындай алганда дүйнөдөгү эң чоң самолеттордун арасына кирет. Биринчиси Airbus 380 деген бар, андан кийин эле Boeing. Бирок тарыхта эң биринчи чоң самолет болуп ошо Boeing чыккан да, 747 60-70 жылдары эле. Көпчүлүк эле көрдү болуш керек ал учактарды, мындай двухпалубный деп коет да, эки этаж учак. Бирок биздин учактарыбыз жүк ташуучу конфигурацияга келип калган да. Негизи алгач рейстерди ачып атканда бизде мисалы кыргыз жарандык ошо именно ошол самолетко айдай турчу допуск бар пилоттор жок болчу такыр. Самолет өтө кымбат, өтө чоң. Ошон үчүн именно мындай опыты көп саат учкан тажрыйбалуу пилоттор керек болуп калды да. Ошо издеп араларынан таап, аларды үйрөтүп, окууга жиберип, азыр дагы мындай алганда ишке алымдар болуп атат. Дагы эле издеп атабыз. Мисалы бир пилотту окутуп эле сразу ошол самолетко отургузуп коюшта болбойт да. Ал бир канча бир учуш аткарыш керек, көнүш керек.
ошо самолеттун мындай алганда өлчөмүн сезиш керек да. Бирок биз бул жумушту аткарып атабыз. Уже биздин даяр экипаждарыбыз бар. Именно биздин жарандар, кыргыз жарандары болгон. Дагы окутуп атабыз. Рейс аткаруу боюнча мисалы көбүнчө биздин региондордо Россия, мындай комшу өлкөлөргө рейстер болчу. Мындай алыс жактарга учуу буга чейин болгон эмес, опыттуу болгон эмес кыргыздык жаран авиациясында. Ошо биринчи алгачкы болуп биз мындай алганда жолду таптап атабыз. Качан ишке ашты биринчи рейс, анан каяка учтуңуздар? Биринчи рейс бизде дагы учактарды регистрацияга койгондон кийин эле январь айларынан баштап биз уже мындай узак каттамдарга рейстерди баштаганбыз да. Бул Макао, ал жактан тиги Пакистанга чейин учуп, Пакистандан тиги Африкага чейин учуп. Мисалы могу Мексикага болсо трансатлантический учуштар бул акыркы жумалардын иштерин аткарып атат. Буга чейин да Бразилия, Венесуэлага каттамдарыбыз болду да. Ал жактагы адамдар дагы ошо биздин компанияны көрүп алышып, таң калышып, каяктан келдиңер, кимсиңер депчи. Анткени жүк ташуучу авиакомпаниялар көбүнчө бул жанакы аты билинген Американ компаниялар бар, FedEx, DHL дегенчи элдер уже көнүп калышкан да. Биз жакта болсо мисалы Turkish Airlines бар, ошолор жүк ташыйт, Азербайжандардын компаниялары ташыйт. Анан биз кенедей бир Кыргызстандан кенедей бир авиакомпанияны көрүп алышып, аларга чын эле мындай таң калыштуу болду да. Мындай алганда силердин да колуңардан келеби дегендей суроолор болуп атты да. Жанагы рейстерди аткаруу үчүн атайын уруксааттарды алыш керек да. Ооба. Уруксаттар мисалы Кыргызстандан башталып, биздин жарандык авиациядан уруксат алынат. Ошол кайсы мамлекеттердин үстүнөн учуп баратсаң, ар бир мамлекеттен уруксат алыныш керек да. Кээ бир мамлекеттердин уруксаттары оңоюраак берилет. Кээ бир мамлекеттердики өтө оор. Алар бүт компаниянын тетиги кайсы жылы калыпталып баштаса бүт тарыхын карап чыгышат да. Самолеттору, учактары ошо именно техникалык стандарттарга жооп береби, бербейби деп 3 айдан 6 айга чейин ошол уруксаттарды алган учурлар болду да. Азыр мисалы азыркы этапта Кытай рыногуна кирели деп өткөн жума ошо уруксатты алдык да. Ал уруксатты алыш үчүн 6 ай убактыбыз кетти. Ал убакыттын ичинде бияктан да бир компания ачып койсо болот да. Ошол кеткен каражат, ошол кеткен убакыткачы. Эми буюрса. Европага уча аласыңарбы? Европага эми кийинки этапта Европа бизде турат. Европага учуш үчүн алардын да өзүнчө бир TCO деген бир сертификациясы бар да. Ошондон өтүшүбүз керек. Азыр эми болгон күчүбүздүн баарын ошо Европа каттамдарына жумшаган турабыз. Жүк каттамдары деп атасыздар. Көбүн эсе сиздер эмне ташыйсыздар? Биз эми жүк ташуучу авиакомпания болгон үчүн бүт эле түрдүү жүктөрдү ташыйбыз да. Мындай алганда балдардын памперстеринен баштап ар кандай компаниялардын жанакы технический оборудованияларына чейин. ТМП деп коет орусча. Сиздер жүк ташуучу компания болгондуктан мындай канесем жеткирүү дагы кирет да ошондо, түшүнгөнүм боюнча. Биз көбүнчө азыр сиздердин кардарлар ким деген? Кардалдарыбыз жүк ташыган агенттер. Ошондой чоң ири агенттер бар. Алар ошо жүктөрдү бир жерге чогултушат. Көбүнчө бул хабтар болот да. Мисалы Дубайды билесиңер, чоң бир хаб, Шанхай, Макао, ошол сыяктуу эле Африкада да хабтар бар. Ал жакта ошо жүктөрдүн баары консолидация болуп чогулат. Анан ошо бизге окшогон авиакомпаниялар барып, ошо даяр жүктөрдү салып алып, алып барчу жерлерине алып барат. Биздин учактарыбыз чоң болгон үчүн биз көбүнчө мындай 100 тоннадан ташыйбыз да. Бир жерге келип алып келип беребиз, ал жактан уже же автоунаалар менен, же кичирээк самолеттор менен таратышат. Биз мындай алганда по крупному иштейбиз. Чоң жүктөр. Ошо кардарларыңыз болгондо бул демек ар кандай түрдүү компаниялар, бирок жеке ишкерлер эмес экен да демек. Алар деле жеке ишкер болуп саналат. Эми мындай алганда көбүнчө компаниялар болот. Биз компаниялар менен иштейбиз. Мындайча айтканда биз өзүбүз жүктөрдү чогултпайбыз. То есть бизге башкача айтканда ошо жүктөрдү чогулткан компаниялар менен иштейбиз да.
аларды карго агент деп коет. Мисал үчүн кайсы чоң арасынан белгилеп өтсөңүздөр болобу? Азыр белгилеп өтө албайм, бирок ар кандай да. Мисалы Кытай рыногу өтө эле чоң да. Ал компаниялардын баарын мен деле жатка биле албайм. Көбүнчө ошо Кытайда партнерлорубуз көп да. Конкуренттер дагы абдан, конкуренция сиздердин тармакта кандай? Конкуренция өтө жогору. Мисалы, анча-мынча чоң компаниялар кенеде кичинекей болгон заказдарга көп мындай аткарышпайт да. Ана ошондой кичинекей заказдар, мисалы, 1 айлык заказ болушу мүмкүн, жарым жылдык заказ болушу үчүн бизге окшогон компанияларга түшөт да алардын ишичи. Алардын арасында дагы, бирок мисалы Орто Азияны алсак, Орто Азияда биз алгачкы болгон үчүн азырынча конкуренциябыз жок. Мисалы Тажикстан болсун, Өзбекстан болсун, алар мынчалык жүк ташышпайт. Биз көбүнчө Эмираттарга барып конкуренция кылабыз, ошол жакта регистрация болгон компаниялар менен, Кытайга барып Кытайлар менен конкуренция кылабыз, Африкага барып конкуренция кылабыз. Анткени биздин региондо анчалык айвак каттамдарына спрос болбогон үчүн биз көбүнчө башка чет өлкөлөрдүк компаниялар менен конкуренция кылып жүрөбүз да. Жанагы чоң элге билим калган компаниялардан сиздердин айырмачылыгыңар кандай? Болгону жана чакан заказдарды аласыздар? Чакан заказдарды алабыз, анан биз мындай өтө кандай десем, ийкемдүүбүз да. Мисалы чоң компаниялар, ошол эле DHL же FedEx алсак, бир мамлекеттен экинчи мамлекетке же бир аэропортко аткарыш үчүн алар баардыгын изилдеп чыгыш керек да. Өзлөрүнүн адистерин жөнөтүшөт, чын эле ошо самолетту кона алабы, кона албайбы, ар кандай стандарттарга жооп береби, жооп бербейби. Алар мындай ири компания болгон үчүн мындай алардын эмеси да бир аз чечим чыгаруу эмеси дагы убакытсы да көбүрөөк болуп калат да. Биз чакан болгон үчүн бизге мындай алганда бир запрос келет, биз тарс 2-3 саатта уже баарын билип, же болот, же болбойт деп жоопту кайтарып бере алабыз да. Ошол жагынан мындай срочный артыкчылыгыңар бар. Артыкчылыгы ошондой жүктөргө бизге бат эле түшүп турат да. Сиздер айтпайсыздар, жалаң кыргыз жарандар депчи экипаж. Азыр канча адам иштейт, анан биринчи ошону сурап турайын, анан кийинкисин шашпай берейин. Азыр ушул чоң учактарга Boeing 747ге толугу менен даярдалган 3 биздин жараныбыз бар. 3 тең пилот. 3 тең пилот, бирөөсү командир, экинчи пилот катары. Дагы набор кылып, адистерди үйрөткөн жатабыз. Калган пилоттор болсо Россиядан келгендер бар, Пакистандан келгендер бар. Ошо айтып өтпөдүмбү, самолет өтө кымбат, миллиондогон самолет, жүк андан да кымбат. Ошон үчүн бул аябай жоопкерчиликтүү. Биздин өзүбүздүн адистер көңгүчөктү, башка өлкөдөн келген ошо пилоттордун дагы тажрыйбасын колдонуп атабыз да. Биздин жарандарды жанагы переквалификация кылышы үчүн канча убакыт керек, анан кийин канча каражат керек? Сиздер аларды башка жака алып барып окутасыздарбы, атайын даярдайсыздарбы? Албетте. Алардын ошол учакка допуск деп коет. Типке допуск алгычакты аябай өтө мындай оор, узун процесс да. 1 айга жакын жалаң гана ошол самолеттин теориясын окушат. 40 саатка жакын ошол самолеттин тренажерунда отурушат. Ал тренажерлор биз жакта жок. Мисалы биздин самолеттин тренажеру Пакистанда бар да. Ошо Пакистанда барып үйрөнүп, бул жакка келишип, дагы бир 2-3 ай ошо самолетто учуп, тажрыйбалуу пилоттордун жанында. Анан ошо тажрыйбалуу пилот инструктор деп коет аларга. Ооба, бул пилот эми өз алдынча самолетту айдай алат дегенден кийин гана өзүнүн лицензиясына ошол допуск коюлат дагы, анан өзү учуштарды аткара алат да. Жарым жылга чукул убакыт. Жарым жылга чейин чукул болушу мүмкүн. Эми ал пилоттун өзүнүн жөндөмүнө жараша да. Жөндөмдө болсо 2 айда деле ошо жетишсе болот да. Каражат өтө көп. Мисалы 50 миллион долларга чейин чыгат да чыгымдар. Ошо бир эле адисти даярдаш үчүн. Бир адисти? $50 000 бир адисти даярдаш үчүн.
бирок адис дагы мындай тажрыйбалуу болсо, мурун кийин учса 44-5 миң, 10 миң саатка чейин мындай опыту болсо да. Каражат демекчи, биз анда кыскача жарнамалык түрмөккө кезек берели. Биздин каналыбызда жарнама, алыстабаңыздар. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин тема экономиканын драйверлери. Ал эми студиябызда мейманда Аэростан авиакомпаниясынын учуу диспетчери Нурадил Темирбеков мырза. Дагы бир рет кош келипсиз. Нурадил мырза менен биз жогоруда ушул Аэростан компаниясынын ийгилиги тууралуу кеп кылдык. Себеп дегенде мына алгачкы жолу Кыргызстандан трансатлантикалык каттамды ишке ашырган компания болуп турсуздар. Жана Кыргызстандын желеги дагы кыргызстандык пилоттор барбаган жерлердин баардыгын буюрса багынтып атыптырсыздар. Жалпы канча өлкөгө каттаганга жетиштиңиздер? Биз бул эсепти деле эсеп кылган эмеспиз, бирок мындай орточо эсеп менен 60га жакын өлкөгө бардык да. Демек 60 өлкөгө, канча өлкөгө сиздерге мындай кандай десем, доступ бар? Азыркы убакытта мисалы Кытайды дагы уруксат алдык. Бир эле бизге жабык болгон география бул Евросоюздун зонасы. Евросоюздан тышкары сиздер Евросоюздан Африкага, тышкары башка тиги эки Америкага тең барсак болот, Южный Северный кошулуп, ал жактан баштап тиги Японияга чейин уча алабыз да. Бирок ошо айтып өтпөдүмбү, ар бир мамлекетке ошо конуш үчүн ал мамлекеттин өзүнүн сертификациясын өтүш керек. Мисалы биз эң акыркы жолу Кытайдыкын өттүк, ага чейин Мексиканыкын өттүк, Бразилияныкын өттүк. Азыр параллельно Малайзияныкын өтүп атабыз. Малайзияныкы дагы өтө оор экен. 90 күнгө жакын убакыт алат экен. 180 стандартка жооп беришибиз керек экен да. Ошол 180 стандартка документациялоо, техникалык жанакы самолеттордун аты-жөнүн жасоолору бүт далилдеп беришибиз керек да. Алардын ошо авиация эмелерине, органдарына. Негизи сиз айтып бересизби? Ошол мисалы үчүн Кытайдан ала турган уруксатыбыздын ордуна ошого короткон акчабызга биз бияктан дагы бир чоң компанияга ачмакпыз. Эгер сыр болбосо, болжолдуу түрдө кандай деген суммалар кетет, анан кийин алар эмнеге кетет? Алар көбүнчө мисалы эме роль ойноп коет да. Билсеңер керек, биздин авиация Европанын кара тизмесине кирет. Кара тизмеге кирген үчүн кара тизмеден келген авиакомпанияларга алар өтө мындай пристальный внимание кылышат да. Ошон үчүн өтө мындай башка компанияларды үстүртөн эле карап уруксат беришсе, бизге мындай детально каждый пункттар менен текшергенге аракет кылышат да. Анан кээ бир аэропорттор бар, жана хабтар бар, Шанхай, Пекин болобу, ал жактарга депозит сурашат да, аэропортторчу. Мисалы силер келип эми бир башка самолетту же бир оборудованияны сүзүп алсаңар, ошо силердин акчаңар уже болуш керек ал жерде банктын счетунда. Плюс ошо 6 ай боюнча ошол бүт стандарттарына, процедураларына жооп бериш үчүн биз дагы компания катары өзүбүздүн мындай алганда короткон каражаттарыбыз бар да. Ар кандай программаларды алышыбыз керек. Ар кандай жанакы мисалы алардын талап кылган мисалы ошол эле учактарда оборудованиялар болуш керек да. Аларды установка кылыш керек. 200 миң, 300 миң доллар турган оборудованиялар бар. Ошолордун аэропорттон коно билиш үчүн мисалы ал GPS деген бар, GNSS деген бар. Ошонун баары эле каражат катары болуп, топтолуп жарым миллионго чейин чыгып кетиши мүмкүн да. Андан тышкары аларда деле конкуренция да. Анан бир чет өлкөдөгү компания ошолордун рыногуна кирип атса, аларга да мындай кандай десем, киргизбегенге аракет кылышат да. Бут тозгонго аракет кылышат. Протекционизм. Протекционизм деп коет. Көп өлкөлөрдө бар ал. Бизде кандай протекционизм өнүккөнбү, өнүккөн эмеспи? Бизде кандай десем, биз
бизде өтө өнүккөн эмес, анткени биз өзүбүздү туристтик мамлекет катары позиция кылабыз да. Өзүбүздү хаб катары позиция кылабыз. Мисалы, аэропорт манасын өнүктүргөнгө аракет кылат мамлекет. Ошон үчүн азыркы убакта андай бизде жок. Эмне үчүн? Анткени бизге ошол чет өлкөлүк авиакомпаниялар канча көп келишсе, канча көп каттам кылышса, биздин өлкө андан көбүрөөк мындай киреше алат да. Ошон үчүн бизден тескерисинче чет өлкөлүк авиакомпанияларды тартканга аракет кылабыз. Биздин саясат ошол багытта азыр кетип атат. Жогоруда сурадым беле, эмне ташып атасыңар депчи. Кыргызстандан эмне чыгат? Сиздер ошол эле Мексикага учтуңуздар. Мисалы үчүн Мексикага Кыргызстандан бир нерсе жеткирип бардыңыздарбы деген суроо да. Тилекке каршы Мексикага эч нерсе ташыган жокпуз, бирок бизден көбүнчө Эмираттарга жүктөр көп кетет да. Мисалы, эт ташыган убакыттар болду, бал ташыган убакыттар болду. Ар кандай жүктөр топтолот да. Эми биз жүк ташуучу авиакомпаниябыз, бирок бизде эле мындай албетте биздин адистер бар, жүк текшергендерчи, алар текшеришет. Бирок биз мындай жүккө көп тиешебиз жок да. Бизге ошол мындай мисалы контейнерлерге жүктөр келет да. Документациясын текшеребиз. Бирок эт, бал ташыган күндөрүбүз болду да. Көбүнесе эмне алып келесиздер? Көбүнчө ошол эле Эмираттардан алып келебиз. Парфюмериядан баштап, ошо биз колдонгон мисалы телефон болобу, гаджет, планшеттерден, автоунаалардын запчастьтарына чейин. Автоунааларды өзүн алып келбейсиздерби азырынча? Автоунааларды да алып келген күндөр болгон. Ар кандай жанакы люкс маркадагы автоунаалар. Демек, түздөн түз эле сиздерге кайрылышабы? Мисалы үчүн ошол эле эми чоң габариттеги, чоң көлөмдөгү жүктөр ташып атпайсыздарбы? Компаниялар эмес, жеке адамдар да кайрылган күндөр болобу сиздерге? Жеке адамдар кайрылган күндөр болот, бирок биз аларды ошол бизде жергиликтүү карго агенттер бар, карго агент деп коет, ошолорго жолдойбуз да. Алар сизге түздөн түз келбеш үчүн акселератордай чогулткандар бар. Чогултуп, алар чогултуп, мисалы бир жумада эми бизде чакан эле да рынок. 10-15 тонна мисалы жүк чогултушса, жумасына бир жолу ошо биз Эмираттарга ташып турабыз да алардын жүктөрүн. Канча убакытта бир учасыздар? Учуу тездиги канчалык сиздер? Же заказга жарашабы? Көбүнчө заказга жараша болот. Анан заказ ошо кол коюлуп атканда жарым жылга же бир жылга ошондой келишме түзүлөт да. Ошол келишме боюнча мисалы азыр бизде айына 1-2 жолу Макаого рейстер бар, каттам Бишкек, Макао. Мисалы ар жума күн сайын Дубай, Бишкек рейстерибиз бар. Бул уже как мындай алганда регулярный рейс деп коет. Регулярдуу турдө аткарып турабыз. Сиз айтып берсиңиз, мисалы үчүн жанагы пилотторду биз кабыл алып атабыз, бирок пилотторду жада калса даяр пилотторду переквалификация кылыш үчүн кайрадан сиздердин ошол учактарды айдай уча билүүсү үчүн $50,000 чейин каражат кетет депчи. Бул каражатты ким каржылайт? Компания. Каражатты компания өзү каржылайт, өз чөнтөгүнөн. Ошол эле пилот ошол акчасын сиздерге кайтарып бериш керек болобу, кандай болот дегеним? Эми көбүнчө сүйлөшүүлөргө жараша болот. Кээ бир пилоттор мисалы жарымын өзүм төлөйм деп деле келиши мүмкүн, мени алсаңар депчи. Бирок көбүнчө авиакомпания өзү төлөгөнгө аракет кылат. Төлөгөндөн кийин ошол эле келишим түзүлөт. Аэростан авиакомпаниясына 3 жыл же 5 жыл иштеп бериши керек. Жанагы талаптар кандай дегеним? Талаптар көп. Талаптар өтө эле көп. Жаштан баштап мисалы биздин ошол эле авиациялык колледжди бүтүргөн студенттер, бүтүрүүчүлөр дагы эмнелерди жасаш керек деген? Негизи бул биздин жарандык авиация агенттигинин дагы уже белгилтилген талаптары бар да. Белгиленген. Колледжди бүткөн мисалы пилот дароо эле чоң учакты айдай албайт. Аз-аздан башташ керек. Кичинекей учактан мындай тажрыйба алып 2-3 миң саат топтогондон кийин
Анан кийин уже симуляторларына катышат, окуусуна катышат, инструкторлор ооба бул киши жарайт дегенден кийин анан уже чоң учактарга переквалификация болот да. Айростан компаниясынын эмки пландары кандай? Ушул эле тармакта дагы өнүгүү, балким паркты чоңойтуу, же болбосо Евросоюзду айттык, андан тышкары дагы балким бизнеске дагы кандай пландарыңыздар бар? Негизи компаниянын өзүнүн пландары өтө эле көп. Азыркы убакта бир самолетко, бир учакка уже кол коюлуп келишим түзүлдү. Буюрса күзүндө уже келет. Дагы Boeing 747 типиндеги учак. Флотту кеңейткенге пландар бар. Учуш географиясын дагы кеңейтүү боюнча пландар бар. Америкага учкан пландарыбыз бар. Американын да өзүнчө сертификациясы бар. Ошол Кытайга кирдик. Биринчи кадамыбыз болчу. Кытайдан дароо Америкага Тынч океан үстүнөн жүк ташууганга пландарыбыз бар да. Ошол Тынч океан үстүнөн учуш азыркы биздин мындай алганда пландарыбыздын бири. Андан тышкары ушул эле аэропортто, мисалы Манас аэропортунда техникалык база курулуп атат азыр. Ал техникалык база аэробус Boeing типиндеги көп учактарды ошо техникалык мындай сервис бергенге жарактуу болот да. Ал тармакта дагы иштер аткарылып атат. Кийин уже биздин аэропортко келип, ошол эле комшу өлкөлөрдөгү самолеттор келип, мындай алганда техникалык кароо өткөчүсү болот да. Европа жөнүндө уже сөз кылдык. Ал жактагы чоң рынок. Биздин ошо географиялык мындай алганда позициябыз Кытайга жакын болгонубуз бизге бир аз мындай арт жактары бар да. Ошо Кытайга кирип алып, Кытайдан Европага ташысак, Кытайдан Америкага ташысак деген ойлор бар. Ошол эле учурда мисалы Бишкекте ошо хаб катары, мисалы биздин 3 самолетубуз тең жумасына бир жолу ушу Бишкекке келип турат да. Келатып жүк ала келет, кетип атып жүк ала кетет. Бул да албетте биздин жарандар үчүн канчалык деңгээлде пайда? Ошону дагы ачыктап өтөсүзбү? Сиздердин ошол көрсө парк эмес флот деп айтылат турбайбы? Флотуңуздардын көп болгондугу, сиздердин ийгиликтүү болгондугуңуздар биздин жарандарга кантип таасир бериши мүмкүн? Жарандарга социалдык жактан таасир бериши мүмкүн, экономикалык жактан таасир бериши мүмкүн. Ошол эле азыр бизде компанияда эмгектенип аткан 100гө жакын киши бар. Алардын көбүнчөсү биздин жарандар. Мен эле мисал катары алсаңар, ошол жерде эмгектенип алган айлыгым, ал айлыкты алып барып үй бүлөмө коротконум, экономикага мындай алганда кичине да болсо да каткысы болот да мындай алганда. Андан сырткары жанакы налог деп коет, налог төлөнөт. Башка ошо компаниялар менен ар кандай партнердук мындай катнаштар болуп турат, отношения деп коебу. Алардын сервистерин алабыз. Ошол эле аэропорт Манаска аларга парковка үчүн төлөйбүз, учкан үчүн төлөйбүз. Ушул аэронавигация үчүн төлөйбүз, мисалы учуп бараткан. Анын баары эле каражат да. Самолет турса деле каражат да. Учуп атса да каражат. Самолет алсаңар, чөнтөгүңөрдөн акча чыга берет да. Ал акча ошол аэропортторго төлөнөт, налоговыйларга төлөнөт, жүргүнчүлөргө төлөнөт. Ошол эле топливно-заправочный компаниялар бар. Алардан топливо алабыз. Мисалы бир эле жакка учам десе эле болбой калды дегенде, мисалы 50 тонна керосин керек болот да. Аны бар. Чоң рахмат. Бизге баардыгын жакшынакай түшүндүрүп өттүңүздөр. Ошондуктан флотуңуздар дагы да болсо кеңейе берсин. Учуу географияңыздар дагы да болсо көбөйө берсин. Анан экипаж дагы чоңое берсин, себептен биздин жарандар иштейт экен. Жумуш берүүчү болуп, өзүңүздөр айткандай социалдык, экономикалык эң башка миссияларды аткарат экенсиздер. Анан кийин жанагы жүк ташып атканда бизге балким бир аз арзаныраак болот дегенде балким менде божомол бар. Негизи ошондой эле болот. Кыргызстандык жүк ташуучу болгондуктан. Анткени мындай учурларда болуп калышы мүмкүн. Орусча айтканда по пути жүктөр болуп калат да. Биз жүксүз эле кетсек болот, бирок жүк болуп калса арзан баада ала кетебиз да.
көбүнчө эмираттарга Попутка сыяктуу, попутка сыяктуу эмираттарга көпчүктөрдүн арзан баада эле. Чоң рахмат. Ыраазычылык этебиз. Бизде Айрстан авиакомпаниясынын учуу диспетчери Нурадил Темирбеков болду. Азыр кыскача сюжеттен кийин бүгүнкү программабызды улантабыз. Биз менен болуңуздар. Self-made woman өздөрүн жасаган аялдар, тобакелге баруудан коркпогондор жана акыры биздин дүйнөнү өзгөрткөндөр. Даша кесиби боюнча архитектор, спорт айымы, ишкер айым. Ал тургай спортчулардын үй бүлөсүндө туулган. Жаш кезинде ал үчүн баары чечилген. Не помню, когда... Тортты качан өкүнбөй жегеним эсимде жок. Бала кезимден бери ушул адат. Апам мисс фото 87. Фитнес бикини боюнча 2016-жылы алдыңкы орунду жеңип алган. Мага айтчы, кандай болгон күндө дагы бутуңду шилтей бер, же чөгөлө деп. Махи ногами. Аэробика, чыгыш бийлери, заманбап бийлерге барчымын. Менин жолдошум жана 2 балам бар. Күйөөм Ironman. Бир жолу жолдошум Таиланддагы жарым финалда Ironman мелдешинде жүргөн. Ошол эле күнү апам бул жакта сахнага чыккан. Даша, а сенчи? Баары спорт менен алектенет. Сен жөн эле отурасың деп ойлондум. Апамды машыктыруучуга барсам, ал мени мелдешке даярдады. Даярдандым, сахнага чыгып 3-чү орунду алдым. Мен жеңишиме аябай таң калдым. Я вышла в Алмате, первый раз сумасшедшая женщина. Заняла там 3-е место, но для меня был такой шок, что я смогла вот мать полуголая, извиняюсь, выйти на сцену и в очень классной форме. Потом вышла здесь. Сергек жашоого идеясын толугу менен сиңиргенге чейин бир нече ийгиликтүү жана ар кандай бизнеси бар болчу. Достору аны брокколи амбассадору деп аташат. Биз жаратылыш менен жакшы мамиледе болушубуз керек. Даниэланын Second Floor аттуу өзүнүн кийим дүкөнү бар. Second Hand дүкөнү модалуу жана жагымдуу жай болушу мүмкүнбү? Сөзсүз. Менин дүкөнүм Second Floor үнөмдөөчү дүкөн деп аталат. Second Hand'ти тандаганда жашоого этикалык мамилени тандайсыз. Биринчиден, биз чындыгында көп чыгардык. Эгерде биз азыр буюмдарды өндүрүүнү токтотсок, анда бизде болжол менен 200 жылга кийимибиз бар. Нам еще есть в чем ходить 200 лет примерно. Ар бир адам эко-френдли боло алат. Биз шоппингке болгон көз карашыбызды өзгөрткөндө, бизди курчаган дүйнө дагы өзгөрөт. Гордость, вот она. Ну, во-первых, это... Биринчиден, бул абдан модалуу. 70-жылдардагы бул кийим абдан жакшы сакталган. Бул курга 35 жыл болду. Бирок мыкты абалда. Жолдошум экөөбүз бир ай Куала-Лумпурда болдук. Ар кайсы коңшу айылдарга жөнөдүк. Мен ал жакта винтаж дүкөнүн таптым. Жана бул Levi'стын эски жакетин таптым. Ушундай сонун нерселерди чогултканды жакшы көрөм. Мунун салмагы 15 килограмм. Бирок өзүнүн кайталангыс окуясы бар. Дүкөндө ар кандай коллекциялык кызыктуу нерселер бар. История в моем магазине весит 15 килограммов, но она офигенная. Ну, всякое разное, да. Бул Таня, Кыргызстандын эң күчтүү кызы, тренер, блогер жана мотиватор. Это мой самый любимый тренажер. Это штанга и помост. Я просто делаю присед, становую тягу, рывки, толчки и вот имею вот это. Эң башкы нерсе сулуу денеге ээ болуу үчүн машыгуу жана тамактанууга туура мамиле. Длины, они желтенькие. Это 15 килограмм. Спорт кийимине акчаны үнөмдөөнүн кажети жок. Себеби мен машыгып жатканда спорт кийимим 2 жолу айрылган. Кийим дагы мотивация бере алат. Мисалы, мен өзүмө жаңы кийимдерди сатып алганда бир жумада аны чечпей кийем. Жөн гана машыгам. По магазину на акции купила лосины, не Nike, не Reebok, чтобы покопить немножечко и купить нормальные вещи, но быть счастливым, потому что, допустим, меня мотивирует одежда спортивная. Я куплю себе там новые лосины, прихожу в зал, и где-то неделю я их не снимаю, просто тренируюсь, и у меня результаты прут прям. Спорттон мурун бий менен алектенген. Апам мени бийге алып келген. Табирикте ансамбльде билечмин. Как раз таки я и выросла. Конкретно в профессиональный спорт я пришла... Кесиптик спортко машыктыруучу Роман Кольбах менен жолукканда келдим. Ал мага ишеним берди. Дүйнөлүк деңгээлде чыга аламын деген ишенимди. 3 жыл ичинде профессионалдык спортто оор атлетика боюнча спорт чебери болдум. Оор атлетика боюнча республиканын чемпиону болдум. Также я чемпионка страны по кроссфиту. Алдыда чоң пландар бар. Олимпиада.
Еще 2. Мен болгону 21 жаштамын. 28 жашка чейин мен дээрлик 2 олимпиадага жетишем. Биринчиси проба болуш керек. Ал эми экинчиси алтын болот деп ишенем. Золото, я надеюсь. Кыздар биригип, тажрыйбаларын жана билимин башкалар менен бөлүшүүнү чечишти. Алар жаңы адаттар, жаңы максат марафонун башташат. 20 күндүн ичинде көңүл ачып, каалаган ден соолукту чыңдап, тең салмактуу болуп, жашоонун 12 багытын жакшыртса болот. Өзүңө кам көрүп, дем алып, ой жүгүртүп, күлүп, керек болсо ыйлап. Бул self-made кыздар. Урматтуу көрөрмандар, биз улантабыз бүгүнкү темабыз экономиканын драйверлери. Дал ушул экономиканын казанында кайнап бышып, бүгүн бизге интервью берип келип калган инсан бар. Көп кырдуу таланттуу нээси экен көрсө. Инвестор, ишкер, кыймылсыз мүлк жана курулуш боюнча эксперт, активист Эсен Рыспеков бүгүн бизде мейманда. Кош келипсиң, Эсен. Сен азыркы учурда кайсы тармак менен көбүрөөк алектенип атасың? Себептенде ишкерлик боюнча да көп багыттар бар экен. Анан кийин ал иш кандай болуп атат? Кайсы тармактан баштайлы биринчи сөздү? Бираз эркиндик берели сизге. Менде 3-4 тармак бар. Биз териден сумкалар жасап баргандай, кошелектор жасап биз азыр экспортко иштеп атабыз. Жана мен партнерлорум менен программирование боюнча биздин курстарыбыз бар. Биз Бишкек, Алмата, Москвадан ачканбыз, бирок пандемияга караштуу биз ошол Москва менен Кыргызстанды жаап, азыр Кыргызстанда көбүрөөк фокус кылып, көптөгөн уже студенттерди чыгардык. Анан реклама сферасында дагы жумушум бар, бизнесибиз. Бирок азыркы эң негизги фокус кылган бул тармак бул курулуш жана недвижимость тармагы да. Пандемияга байланыштуу Москванын Алматыда жабылды деп атпайсыңбы? Эмнеге? Пандемия болгон үчүн элеби же? Биз ошол тескерисинче IT тармак өнүгөт. Вот именно биз школанын башында Кыргызстанда Бишкекте ачып, биякта 400-500 студенттерибиз бар болчу. Анан биз мындай тест кылып, анализ кылып карасак, мисалы Бишкекте сен бир бизнести ачсаң, Казакстан, Россияда ачуу оңоюраак болмок да. Анан биз Москвага барып, ал жактан биринчи клиенттерди тауып, ал жакта в основном кыргыздарга фокус болгондо, анткени ал жакта ар кандай немелерде иштейт да, тармактардачы, курулушта иштейт, жана башка соодада иштейт. Анан биздин ушул миссиябыз билим берүү тармагын деңгээлин көтөрүш үчүн Москвага барып ачканбыз. Ал жерде биринчи клиенттер уже башталып, окуп баштагандан кийин пандемия болуп калды. Анан локдаун болуп, алар да биздин офиске келе албай, анан өзүбүз биякта туруп, тиякта да бир исполнительный директорду коюп, мындай контроль жагынан бир аз кыйыныраак болуп калат экен да. Анан ошол мындай убактылуу Москва жана Алматаны жаптык. Убактылуу. Эми окшошту. Анткени Москвада биз ошол конкуренттерди да карасак, көбү биздикиндей эле экен, даже кээ бир жактан биздин программабыз, биздин мугалимдерибиз мындай кыйыныраак болду да. Анан ал жакта канчада миллиондогон кыргыздар жашайт, жана казактар, таджиктер, мисалы узбектер, биз ошолорго фокус кылганбыз да. Мигранттарды азыр мындай аларга мүмкүнчүлүк бериш үчүн аябай көп мындай возможностьтер бар да Россиядачы. Анан биз ошону анализ кылып, аябай көп адамдар менен жолугуп сүйлөшкөндөн кийин уже биз ал жака барабыз деп чечтик. Биринчи күнү эле где-то бизде 40 киши жазылды. 40 киши жазылып, төлөп, неме кылып. Бирок тилекке каршы ошондой болуп калгандыктан биз
временно жаптык да. А бирок Кыргызстанда биздин командабыздын составы бардыгы биякта болгондуктан пандемия убагында офиске да кире албайсың, биз онлайн сабак берип турдук берден. Мисалы бир кыйынчылык болсо сразу маселелерин чечип. Азыр Кудайга шүгүр жакшы. Анан могул пандемия бир аз азайгандан кийин биз кайта Казакстан, Россияга ачылабыз. Тиги Тенгри Булгардан капчык, сумкаларды эмне болуп кантип жасап калдыңар? Азыркы учурда ал бизнес кандай болуп атат? Бул бизнести бир Улан деген менин партнерим баштаган. Башынан эле ал 4-5 жылдан бери иштейт. Даже 6 жылды. Өзү мындай кичинекей мастерской бар болчу. Мындай кошелек, сумкаларды тигип, мисалы бир айда 10-20 сатып турчу да. Анан алмага келип, бир аз мага инвестиция кылбайсызбы дейт. Ошол где-то 3 жыл мурун болгон окшойт. Анан мен баардан карап, Уланга ишенип, мен инвестиция кылдым. Кылгандан кийин мен өзүм киришип, мен командамда киришип, чоң клиенттерди таптык. Ошол клиенттерди тапкандан кийин мен инвестициямды сразу чыгарып, биз башка жака чоңураак жерге көчүп, жаңы станокторду алып, жаңы мындай инструменттерди алып, мен ушул Тенгри боюнча атайын ошол как раз пандемияга чейин Турцияга барып, тери заводдору менен сүйлөшүп келгем. Ал жактан да тери алып келип, именно качествосы, сапаты жакшы экен. Ошолор менен да бир аз иштеп, анан Тенгри менен башында иштегенде биздин внутренний рынокто биз алып атканбыз. Биякта көбүнчө магазиндер алып, же белек катары 8 мартта, 23 мартта аябай көп алган. Жаңы жылда аябай чоң мындай корпоративный клиенттер, чоң бизнестер бизден заказ кылчу. Бирок ушу пандемия убагында биз мындай кээ бирлерге бул кыйынчылык болсо, кээ бирлерине бул мүмкүнчүлүк. Именно ошол пандемия убагында биз башка мамлекеттер менен сүйлөшүп баштадык. Алар менен контакт мындай түзүп, алардын мисалы ошол рыногун изучать этип, анан биринчи партиябызды ошол Австрияга жөнөткөнбүз. Именно сумкаларды неме деген тери менен войлок кыргызча кандай эле? Кийиз. Ошо кийиз менен тери менен кийизди аралаштырып, аябай сонун сумка жасаганбыз да. Тиги Европада эко продукт деп аябай жакшы кабыл алышты. Жакшы кабыл алат экен. Анан кожанын ар кандай түрлөрү бар да. Мисалы мурун биз Россия менен иштесек, азыр башка жактан да мындай эко кожаны алып, буйруса азырынча биз где-то 8 коллекцияны жасап, Япония жана Америкага жөнөттүк. Уже буйруса жакын убакытта бизге ответ бериш керек, бирок аларга аябай кызыктуу болду. Алар менен баштап калсак, менин оюмча бул сфераны жаңы деңгээлге көтөрөбүз. Именно Тенгри жагы Кудайга шүгүр жакшы болуп атат. Мындай кандай десем, кирешелүү эле, Ооба, кирешелүү. Австрияга жөнөттүм деп атпайсыңарбы? Азыр болсо дагы кимдер силердин кардарлар? Биз мурун мисалы адам заказ кылса, биз ошого заказына карата жазачык да, индивидуально жазачык да. Бир аз кымбатыраак, бирок ар дайым мисалы адам айтат, интернеттен бир жерден көрөт, моундай сумка мага тигип бере аласыңар деп туруп, биз болсок аны мындай карап туруп, өзүбүздүн дизайныбызды кошуп, анткени бирөөдөн урдагандай болуп калат да. Ошон үчүн өзүбүздүн дизайныбызды кошуп, өзүбүздүн мындай жаңы мисалы фурнитура же жаңы кожаларды кошуп туруп аларга сатчык да. Бирок бул сферада мисалы чоңураак иштейин десең, конвейер кылышың керек. Конвейер кылыш үчүн сен чоң заказ алышың керек. Как минимум 200-300 сумка же 500 сумка алышың керек да. Анан биз ошентип отуруп, именно ушул кыргыз базарында, рыногунда биз жөнүндө көп эле билет, именно ушул сферада иштегендер жакшы эле билет. Анан ошол Австриядан биздин мурданкы клиенттерибиз келип,
алар ошол жактан иштеп калышыптыр. Аларда мындай сеть магазин бар экен. Алар келип айтты, мисалы моундай сумкалар бизге керек. Силер мындай бир жакшы варианттарды кылып бербейсиңерби дейт. Ана биз кылып бердик. Алар башында где-то 400 сумка заказ кылды. Анан где-то 1-2 айдын ичинде сатышты. Азыр кайта заказ кылайын. Бирок алардын заказы бүткөндөн кийин жөн эле убакытты кетирбеш үчүн биз ошол биздин партнерлорубуз менен сүйлөшүп, Америка жана ошол Япония боюнча азыр сүйлөшүп атабыз. Алардын да ар бир мамлекетинде өзүнүн шарттары бар экен, өзүнүн мындай кандай стандарттары бар экен. Ошолорго карата биздин специалисттер, биздин мастерлер мындай жакшы варианттарды даярдашты. Аларга жакты. Бирок азыр ошол убакытта туура убакыт керек. Туура убакытта туура нерсени сунуштап калыш керек экенди көрсө. Мына кай бир бизнестер мындай кирешелүү болуп атса, кайсы бизнестер чыгашалуу болуп атат. Бирок азыр сен көбүрөөк убактыңды бөлгөн, көбүрөөк убакытты, көбүрөөк энергияны бөлгөн курулуш тармагы. Мында кандай маселелер бар? Канчалык деңгээлде азыр динамикалуу жүрүп атат көрүп атабыз. Бирок сатуулар кандай болуп атат? Баалар кандай болуп атат? Мындай, ишкер деген бул ким? Ишкер деген бул дайыма жаңы бир чечимди чыгаруу, жаңы технологияны колдонуу жана ошол компанияга сиңирүү, мисалы, киргизүү. Биз ошол Квартет деген девелоперский компания ачтык. Мен ушул курулуш тармагында 6-7 жылдан бери иштейм. Биз өзүбүз салбайбыз, бирок биздин партнерлорубуз бар. Биз партнерлорубузду, жаңы үйлөрдө коелучу, эски тамдар эмес. Биз алар менен иштегенге чейин бүт баарын текшерип, алардын владельцтерин, ошо владелецтердин карайбыз, технологияларын карайбыз, кандай материалдарды колдонуп карап туруп, анан алар менен иштеп баштайбыз. Бул жерде мындай пандемияга караштуу карасак, пандемияга чейин жакшы эле, аябай жакшы болгон. Пандемияда 70-80% ылдый түштү, именно сатуулар. Анткени же офиске келе албайт, мисалы көбү кыйналып калат, особенно эконом класстагы алган клиенттер аларга аябай кыйыныраак болуп калды. Же мурда алгандар, мисалы ай сайын акча төлөп туруш керек да. Төлөй албагандар болду. Кээ бир компаниялар азыр карасаңар, мисалы курулуш убакыты бир аз созулуп кетти. Анан ушул мен оюмча ушул кризис да болот. Кризиске ушул биздин элибиз дагы жана курулуш компаниялары жакшы даярданыш керек. Анткени биз 2008-2009 болгон кризистерде көп мындай чоң компаниялар жабылып кетти да. Азыр деле мындай чоң компаниялар кыйналышып атат. Ошон үчүн биз жаңы технологияларды киргизип, клиенттерге да жакшы болсун, именно баа тарабы, анан строительный компанияларга да жакшы болсун деп ушул компанияны ачтык. Бул жерде биз именно анализ рынка кылабыз. Бул жерде участоктор боюнча иштейбиз. Бул жерде бизнес пландарды жасайбыз. Мен ушул инвестиция боюнча да иштеп калдым. Башка мамлекеттердин бияка акча, каражат тартуу боюнча. Анан көбүнчө ушундай жакшы документтер керек экен. Именно ошол тараптан да биз иштейбиз. Биздики только сатуу эмес, то есть мындай биздики комплексно болот да. Бирок азыр Кудайга шүгүр бизде биздин ачканыбызга где-то 2 ай болду. 2 айдын ичинде биз жакшы эле квартираларды мындай сунуштадык элге. Анан бизде ар кандай көптөгөн демилгелер бар. Именно социальный жагынан кандай квартираларды тандаш керек, кандай райондордон караш керек. Бүгүн эле, кстати, спутник бар бизде. Недавно «Жить экологично» деген бизде акция баштаганбыз. Change Fitness Neoclinic мененчи. Эң негизги көйгөй бул адам квартира алам десе, булар
баасын карап алат да. Мисалы $300-400 болгон квартираларды, именно квадрат метріне предлагать квартиралар бар. Аны алып алып, алар компаниялар кыйналып, же сала албайт, же булар өзүнүн акчаларын кайта албайт. Именно ошон үчүн биз айтабыз да, өзүң бир квартираны алып аткан, батирди алып аткандан кийин сен биринчиден кай жерде жашайсың, ким менен жашайсың, жанында ушул территориясы барбы, мындай детский площадкалар барбы, ошолордун баардыгын немесин кандай көйгөйлөрдү чечесиздер, анан кийин инвестициялар тууралуу дагы бир аз жарнамалык түрмөктөн кийин кеп кылалы. Азыр болсо биздин каналда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүктүү көрөрмандар, биздин темабыз бүгүн экономиканын драйверлери. Бизде бизнесмен, инвестор жана ошондой эле кыймылсыз мүлк жана курулуш боюнча эксперт, активист Эсен Рыспеков. Эсен жогоруда бизнестин түрлөрүн айтып берди, чыгашалуу, кирешелүү, азыркы учурда бизнесин айтып берди. Анан кийин азыркы учурдагы көбүрөөк убактысын бөлүп аткан жаңы девелопердик компания эмне иш кылат десек, демек бул курулуш компаниясы үчүн дагы ыңгайлуу жана жеке жөнөкөй кардар үчүн дагы ыңгайлуу шарттарды түзүп бергенге болушунча аракетин жасайт экен. Анан кийин болушунча дагы керектүү кеңештерин айтат экен. Ошо керектүү кеңештерден дагы биздин көрөрмандарыбызга дагы айтып өтсөң. Мисалы, бул квартираны, батирди тандап атканда элдин психологиясы кандай? Булар айтат, ойлонушат, ар кандай компанияларга барып туруп, мындай бааларын көрөт, кай жерде турганын көрөт, анан туугандарынан сурайт мисалы да. Бирок именно курулуштун сапатын булар каралбайт. Анткени баасына ооп, баасына мындай кызыгы болуп, булар арзаныраак квартираны алып алат да. Бирок биз дайыма айтабыз, мисалы мен досторумда менден аябай көп квартираларды алды. Мен жардам берип көп квартираларды алып калды. Анан мен аларга айтам, силер квартираны алсаңар, жашооңордо 2-3 жолу аласыңар. Может там аябай бай болсоң 5 жолу аласың. Кээ бирлер бир эле жолу алат, мисалы айылдан келип. Анан ошол бир батирди же бир үйдү алыш үчүн сен мындай жакшы анализдеп, компанияларды карап, мен кандай кеңештерди берем? Сен компаниянын негиздөөчүсүн биринчи кара. Бул ким? Анын артында эмне бар? Алардын мындай мурдагы успешный проекттери барбы, акчасы барбы деген маселелерин биз биринчи карайбыз. Экинчисинен технический жагын, бизде ошол технический тараптан да жакшы специалисттер бар. Ошолорду алып келип бүт баарын карап, кандай качестволорду, именно кандай материалдарды колдонушат, ошол бүт карап, мындай тааныштарга, клиенттерге биз көрсөтөбүз да. Анан бизде көп курулуш компаниялар бартер деп азыр аябай популярный болуп кетти да. Эски квартира машинеңди алабыз. Эски машинеңди же эски квартираңды алмаштыруу дегенчи. Бул аябай мындай жаман нерсе. Эмнеге? Бул клиент өзүнүн квартирасын мисалы 35ке бааласа, компания буну 30га баалайт. 30га баалап туруп, бирок өзүнүн квартирасы мисалы курулуп аткан жерде $40,000 тегереги болсо, мисалы булар 42-43 мың деп кымбаттат салат. Ошондуктан мен эң чоң кеңешим, квартира алам десең, сен өзүңдүн квартираңды өзүң сатып, акча менен келсең, Бишкекте болгон бүт строительный компаниялар сенин артынан чуркайт. Анан бул эмнеге именно строительный компанияларга эмнеге бул минус? Булар машинанда акча аябай керек болгондо, булар кээ бирде квартираларды алып эле, мисалы подрядчиктер көрөт да, жанагы бетонный заводдорго, кирпичтерге берип,
берет. Анан өзүнүн курулуп аткан батирелерин дагы ошол бетондуу заводдорго берип салат. Акча бербейчи. Мисалы бир эле пример, бир объект бар. Мындай түшүнүш үчүн $750 сатат компания. Бул биздин тааныштарыбыз. Булар бетонго же кирпичке ошол квартира менен төлөп коюптур. Азыр рекламада $500 сатып атат. То есть сен аракеттенип 750дөн реклама кылып атсаң, бул жакта бүт рекламада 500дөн жүрөт да. Анан клиент да мындай келгенде сурайт да, сен могу квартира 500дөн жүрбөйбү депчи, баасын өлтүрөт. Баасын өлтүрүп, тиги компаниядан дагы ала албайт, мисалы. Буларга кыйынчылык болуп калат. Анткени клиенттер уже мындай азырда бир аз түшүнүп калды да. Ошондуктан бартер деген системаны менин оюмча мындан өтүш керек. Башка мамлекетте бартер деген система жок. Башка мамлекетте ошол ипотечный система деген бар, банктар менен иштөө. Менин оюмча бул балким биздин кийинки кадам. Биздин банктар менен жана башка финансылык институттар менен ошол курулуш компаниялар бири-бири менен иштесе, менин оюмча аябай жакшы болмок да. Азыр кооперативдер көп чыгып атат. Кооперативдерге мен чын айтайын, вообще ишенбейм. Эмнеге? Балким жакшылары бар, бирок кооперативди кимге бул аябай кызыктуу жана полезный кандай эле кыргызча? Пайдалуу. Пайдалуу. Эң башында алган адамдарга бул пайдалуу. Мисалы, там очередь канча болот? 1000 киши, 2000 киши да. Булар акчаны кантип топтойт? Кийинки мисалы биринчи 40 киши акча төлөп турат. Акча топтолгондон кийин ошол биринчи болгон списоктогу адамдарга берет. Анан кийин уже адамдарды тартып отуруп, ар биринен акча сурай берет, анан очередте берет. Бирок артта болгон адамдарга жетпейт. Анткени бул пирамида эле болуп калат да. Мен канча жылдан бери иштейм, жана башка ушул эксперттерден сурайм. Бир дагы мындай ийгиликтүү кооперативди мен көрө элекмин. Мисалы 10 жыл, 20 жыл иштеген. Булар иштесе канча иштейт? 5 жыл, 6 жыл. Анан булардын дагы менеджмент жагынан кыйынчылыктар. Булар дагы ойлошот болуш керек. Мисалы компанияны ачтың, осу ачтың, кооператив кылдың, там гениальный идеяларды кылып туруп, анан азыр акчанын баардыгын чыгарабыз депчи. Бирок интернеттен карасаңар, ушу кооперативдердин көбү жабылат да. Же аябай чоң бир инвестор акчасы бир жактан болуш керек. Же туура мындай менеджментти, же туура бизнес моделди чыгарыш керек. Ошон үчүн мен кооперативдерге ишенбейм. Канча деген адамдар кыйналышты, азыр интернетте көрсөңөр, аябай көп квартираны ала албай бакуштар $10,000, $20,000 берип алып, очередин күтүп 4-5 жылдан бери күтүп атат. Лучше топтоо эле, акча топтолгондон кийин биздин курулуш компанияларга кандай сурайт? Көбүрөөк акча берсең, первоначальный взнос деп коет го. Скидкасы көбүрөөк болот. Лучше сен ошол акчаны топтой берип, ар кандай специалисттер бар, же бизге келсеңиздер болот, же башка ушундай компаниялар бар. Иногда арзан квартиралар чыгып калат. Жакшы компаниялардын арзан квартиралары чыгып калат. Вот ошолор менен сүйлөшсө болот. Же банктарга кайрылыш керек, именно ипотека боюнча. Азыр мисалы банктар туруктуу деп ойлойм, кооперативдерге караганда. Ошондуктан мындай абайлап бул жерде кадамга барыш керек да. Девелопердик компания тууралуу айта кетсең, азыркы учурда ошо менен алек болуп атасың. Кардар үчүн кандай кызматтар бар? Курулуш компаниялары үчүн кандай кызматтар бар? Биринчиден мен жана айтып кетпедимби, биз компаниялардын проблемалары кандай? Кээ бирде бул сферага жаңы келишет, ар кандай специалисттерди алып келет, бирок квартираларды сата албайт. Анан кандай материалдарды колдонгонду дагы көбүнчөсү, мисалы көбүнчөсү эмес, мындай жаңы баштагандар билишпейт.
Сіздер бардық эле компаниялармен иштешип Жок, бардыгын иштебейбиз. Болушунча изилдейсиңер. Ооба, изилдейбиз. Биз азыр 3-4 компания менен иштейбиз. Сен 2 жолу айттың, негиздөөчүсүнө көңүл буруш керек. Эмне үчүн? Бир эле мисал айтайын. Кыргызстанда бир компания бар. Недавно мени чакырышты, ошол биздин объектибиз бар. Бизге жардам бербейсиңерби сатканга депчи. Мен бардым. Булардын объекти баштала эле экен. Бирок документтери туура экен. Бирок бул компания негиздөөчүсүн мен тааныдым. Мурун бир ушундай эле курулуш компания бар болчу, башка аты, башка ат менен ал банкрот болгон. Анан алгандай канча деген клиенттер ушу квартирасыз калды, канча деген именно канча адам кыйналды. Мен мисалы мындай адамдар менен иштейм. Демек бул өз убагында аябай эле чын айтса жакшы реклама кылган, жакшы акчаларды чыгарышты. Анан азыр мисалы уже экинчи жолу келгенден кийин мен ишенич жок да. Анан дагы бир компания жөнүндө айтайын. Бул 3-4 жыл мурун болгон. Бизде бир машина чыккан. Ошо биз квартира алайын дегенбиз да. Квартира алайын деп келсек, ал машинаны, ал машина аябай жагып калды. Ошол негиздөөчүсүнө, 2 негиздөөчү бар экен. Объекти бүтө элек. Уже 1 жылга бир аз созулуп кетти. Анан келип айтып атпайбы, мен могу машинаны алгым келип атат. Аябай сонун машина экен. Мен айттым, байке, төлөңүз десем, давай мен сага бир квартира берейин, бул машинанын ордуна дейт. Мен объекти билем да, бир аз акча да ушул жерде калып калат. Анан мен айттым, жок, кереги жок дедим. Байке, лучше акча менен эле бериңиз десем, давай 2 квартира берем дейт. Байке, чата сиз аябай мен машинамды жакшы көрүп калгансыз го деп атпаймынбы. Анан дагы келсем, дагы үстүнө мындай кичинекей комнатный квартира берем дейт. Мен айттым, байке, сиз мындай түшүнсөңүз, сиз могу объектиңизди бүтүрө албай жатып, бул машинаны айдагыңыз келип атат. Сиздин объектиңиз бүтпөйт. Мындай кадамдарыңыз менен, мындай неме ой жүгүртүү менен сиз бүтпөйсүз. Азыр деле бүтө элек. 3 жыл өттү. Булар 3 жыл мурун эле бериш керек болчу. 3,5 жыл мурун эле бериш керек. 3 жыл кечиктирип атат. Демек бул негиздөөчүсү, мындай бизнес бул негиздөөчүсүнүн немеси да, күзгүсү. Негиздөөчүсү кандай болсо ошол компаниясы ошондой болот. Элементарно мындай караганда, биз азыр ошо Авангард деген строительный компания менен да буюрса иштешебиз. Алар менен жолугуп. Мисалы Авангард да, бир аз мактап кетейин. Булар 20-25 жылдан бери иштейт. Именно сапат жагынан булар аябай кыйын. Дайыма жаңы технологияларды киргизип, мындай жаңы специалисттерди алып келип, үйрөтүп, башка мамлекеттерге жөнөтөт. Финляндияга 1 жыл мурун Финляндияга жөнөтүп, ал жакта мындай крыша боюнча, кровля боюнча жаңы мындай материалдарды көрүп, аларга мындай обучение кылып келген да. Мисалы, ошондой негиздөөчүсүн карасаң, мындай проекттерин карасаң, сен уже түшүнөсүң да, бул жерде ким иштейт. Бул жерде, значит, хозяйственник иштейт. А кээ бир компанияларга барсаң, курулуш территориясында эле бардак да. Там биягына таймеки чегишип, биякта бутылкалар жатат, биякта мындай бардак да. Демек, үй да бардак болот. Баштан кандай баштасаң, сен кийин да ошондой улантып кетесиң. Анан негиздөөчүсүнүн эмнеге тарыхын кара дейм. Буларда мындай проблема болуп калышы мүмкүн. В основном мындай мамлекеттик структураларда иштеген адамдар, баштагандар бар. Возможно, алар мурда бирөөлөрдү урдап алды же бир нерсе кылып алды. Анан келет, ГКМБ же бирөө кармайт, анан бүт стройкада токтоп калат. Азыр элементарно өзүңүздөр эле интернеттен көрдүңүздөр, бир атын айтып эле коеюн. Бир строительный компаниянын негиздөөчүсү. Мен бирок ал байкени урматтайм. Бирок ушул политика жагынан бир аз аралашып кеткен үчүн бунун строительный компаниясы аябай
таасир тийди, аябай таасир тийди. Жапа чегип атат, аябай Чоң рахмат десен. Ыраазычылык билдиребиз. Биздин убактыбыз тилекке каршы соңуна келип калыптыр. Азыр болсо урматтуу көрөрмандардын назарына азыркы учурдагы популярдуу болуп аткан колпунай бизнеси тууралуу жакан сюжет тартуулайбыз, андан кийин эфирибиз уланат. Экологиялык таза, табигый. Это приносит удовольствие. Өткөн жылы болжол менен 12-15 тонна саттым. Правильно срывать ее с зеленым хвостиком, а правильно есть ее с кайфом. Ири Красноярск компаниясы менен жарнама аркылуу байланышты. Чогуу келишим түздүк. Кыргызстанда агробизнести жана дыйканчылыкты өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Биз сизди жаш башталгыч бизнесмендер жана жөн гана кызыктуу, шыктандыруучу адамдар менен тааныштырууну улантабыз. Кризиске жана ковидке карабастан кайраттуулугун жоготпогондор, чөкпөстөн бир топ ийгиликтерге жеткендер. Ошентип, Gyutex компаниясынын негиздөөчүсү Даниэла Стригина менен тааныштырабыз. Билими боюнча маркетолог, психолог, журналистика жана коммуникация жаатында бир топ тажрыйбага Назик Даниэла күчтүү жана көз карандысыз мүнөзгө Ошол себептен ковид менен болгон окуя башталганда ал өз бизнесин өнүктүрүүгө түрткү болду. Кыз Кыргызстандан мөмөлөрдү чет өлкөлөргө экспорттой баштаган. Это был просто бум. Бул С витаминине, жаңы органикалык азыктарга болгон суроо талаптын көтөрүлүшү эле. Ошондуктан коронавирус биз үчүн абдан чоң мүмкүнчүлүк болду. Большой возможностью. Эң негизгиси шыктандыруучу идея. Мен негизги басымды мен айтып бергениме, баарын көрсөткөнүмө кылдым. Мен элдердин мага ишенишин каалайм. Анткени мен талаадан баштап кардар менен баарлашууга чейинки баардык процесстерде катышам. Разговором с клиентом уже там передавая ему ящик этой клубники. Мен үчүн менин ишим сатып алуу жана сатуу гана эмес. Бул биринчи кадыр барк. Ошондой эле биздин компания экологиялык жактан таза болушун каалайм. Андыктан эч кандай пластик жок. Не приносила вреда окружающей среде, поэтому никакого пластика. Кулпунай талалары Токмокто жайгашышкан. Бул жерде Кыргызстандагы эң даамдуу мөмө жемиштер, күнөстүү шарттар, тоонун таза абасы. Бул жерлердин түшүмдүү топурагы жакшы түшүм берет. Даниэла бизнести чынчыл жана ачык жүргүзүү зарыл экендигине ишенет. Сапатына жооп берет. Ошондуктан ал камеранын алдында кубаныч менен чыгат. Бардык процесстерди айтып берет жана көрсөтөт. Биз талаадабыз. Бул кулпунайдын алгачкы түрлөрү. Алар башка кулпунайга салыштырмалуу чоң, кооз, ширелүү жана кымбат. Естественно, по сравнению с другой клубникой, которая идет в сезон. Бул жерде Авиа деген түрү бар. Сорт Азия. Можно посмотреть, она такая прям... Ал абдан чоң жана кооз. Красивая. Мөмө жемиштер талаада бардык нормаларга жана талаптарга ылайык өстүрүлөт. Албетте, сүйүү менен. Балки мөмөлөр ошондуктан даамдуу, ширелүү жана таттуу. Дагы бир маанилүү Gyutex кредосу бул айлана чөйрөгө карата достук, пластиксиз иштөө, коопсуз, таңгак. Былтыр ушул желим кутучаларды көргөндө жаман болдум. Анткени алар экологияга зыян. Потому что они страшные, уродские, и все с ними работают. Но как бы выбора не было. Это было только начало. Быйыл Санкт-Петербург заводу мени менен байланышып, келип көрсөтүп, айтып берип, үлгүнү көрсөтүштү. Мага жакты. Мен үчүн брендинг менен таңгактуу менен толук сүрөт иштелип чыккан. Ушундай кутучалар менен Кыргызстанда биз гана барбыз. Кстати, единственные в Киргизии, кто сейчас будет работать с этими ящиками. Вот, вы молодцы. Мындан тышкары, мөмө жемиш кутусу өзгөчө ыкма менен жасалат. Колдонгондон кийин аны оңой эле канаттууларга же башка жаныбарларды азыктандыруучуга айландырса болот. Следующий, который мы будем заказывать, ящики, из них можно будет вообще прям сконструировать скворечник. Ну, то есть это прям потрясающее занятие для всей семьи. Дагы бир маанилүү суроо, мөмөнү алыска кантип экспорттойсуз? Бул жерде өзүнүн технологиясы бар. Атайын орнотуу, өсүмдүктөр бөлүп чыгарган өсүү гормону этиленди сиңирет. Бул атайын муздаткычтардын жардамы менен кулпунай Кыргызстанда жана Россияда эң мыкты абалга жетет. Бүгүн консерванттар жана химикаттардын кереги жок. Технология чоң ийгиликтерге жетишти. Адам буга кызыгып, эң жогорку сапаттагы жана таза продукцияны берүүнү максат кылышы керек. Бул кулпунай Азия деген түрү. Ал чоң, бир жолу гүлдөйт, кымбат. А биздин жергиликтүү кулпунай жакында болот. Анчалык чоң эмес, бирок буга караганда даамдуу. Скоро
Да, не такая, конечно, большая, но, кстати, намного вкуснее, чем вот это. Өткөн жылы болжол менен 12-15 тонна саттым. Ири Красноярск компаниясы мени менен жарнама аркылуу байланышышты. Биз алар менен келишимдерди түздүк. Ири көлөмдө импорттоону пландап жатабыз. Думаю, ожидаем, что наши продажи будут намного больше. Жаш бизнес бир жылда иштей элек. Бирок Кыргызстанда гана эмес, эл аралык деңгээлде да байкалган. Даниэланы BBC Өзбекстанга маек курууга бир нече кыздар менен чогуу чакырышкан. Өзбекстандын президентинин кызы жаш ишкерлерди колдонгон. Я поехала... Мен Өзбекстанга иш сапар менен баргам. Биз BBC Өзбекстанга интервью бердик. Агробизнес тармагында иштеген 3 кыз. Кийин маек чыккандан кийин президенттин кызы бул маекти көрүп, үчөөбүз отурган сүрөтүбүздү жарыялап, абдан жылуу сөздөрдү жазды. Бул жагымдуу болду. Сидим, и как-то такие были очень теплые слова о том, что у нас горят глаза, мы хотим заниматься этой деятельностью. Это было очень приятно, очень круто, да. Биз дагы суктанып, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эфирибизди улантабыз. Бүгүнкү темабыз экономиканын драйверлери. Мейманда Кыргызстан мунай ташуучулар бирлигинин аткаруучу директору Канат Эшатов мырза. Канат байке, кош келипсиз. Рахмат, сау болуңуз. Мына кымбатчылыктын бир чынжырын ошол бензинге болгон баа түзөт болуш керек, себеп дегенде бензин кымбаттаса эле анан баардыгы кымбаттап кеткендей болот. Анан кийин активдүү түрдө азыркы учурда акыркы жарым жылда кымбаттагандан кымбаттап элатат. Бул кымбаттоонун аягы барбы? Эмне үчүн мынча кымбаттап атат? Анан эмнеге мындай актив үзгүлтүксүз кымбаттап атат? Эң туура маселеден баштадыңыз. Анткени өзүңүздөр билесиңер, Кыргызстандын соода балансында 80%га бизге импортталып келет да, сырттан башка товарлар, кызматтар. Ал эми 20 гана пайыз менен өзүбүз товарлар менен өзүбүздү камсыз кылып экспортко чыгарылат экенбиз да. Ошондуктан бул жакта мунай заттын кымбатташы сөзсүз түрдө ошол баардык сырттан келген товарларга кымбаттоонун таасири бар да. Ал эми мына акыркы жарым жылда эмнеге мындай кымбаттоо болуп атат дегенде, эң эле биринчи мындай орчундуу себеби бул болсо дүйнө жүзүндө болуп аткан бүгүнкү күндөгү эме болуп атат да. Ошол мунай заттарына болгон суроо талаптын жогорулашы болуп атат. Анткени былтыр мисалы үчүн ноябрь айларынан баштап пандемиянын экинчи толкунунан кийин дүйнө жүзүнүн экономикасы калыптана баштады да. Кайтара өзүнө келип өрчү баштаганда мунай заттарга суроо талаптар жогорулады дагы. Суроо талап эмнеге өсүп атат? Анткени ага чейин туруп турган, көп нерселер иштебей турган, көп мамлекеттерде билесиңер аякындай карантин, дагы бир кандай чектөөлөр болуп аткан. Ошондуктан көп нерсе иштебей туруп, бизде деле 2 ай билесизби, толук менен кыймылдабай турган, ошондо биздин мунай сатуучулардын сатуу көлөмдөрү болсо, бир заматта 80%га чейин төмөндөп кеткен болчу. Ал эми мунай заттардын баасы болсо орто эсеп менен бир 10-12 сомго чейин ылыйлап кеткен болчу. Өзүңүздөр билесиздер, былтыр март айында пандемиянын алдында бизде баалар 43-44 сом болуп атса бензин группасына, ал эми жай ортосунда болсо 32 сомго чейин түшүп калган болчу. 12 сомго чейин арзандоо болгон да. Анын баарын ошондо күзүндө эми бул жерде ал эмне үчүн негизги себеп деп айтып атпайбызбы? Анткени өзүңөр билесиңер, ОПЕК келишиминин мамлекеттери бар. Ошол келишимге кирген алар ал жерде баш аягы менен 21 мамлекет, алардын 11 ал жерде катышуучу болсо, калгандар баягы көзөмөлчү катары немеси бар да, окууга бар, наблюдатель деп коебузбу, байкоочулар деп. Алар былтыр бюджетин бекитип атканда эле, былтыр бекитип атканда, мисалы үчүн алар ошондо нефтинин, Брент үлгүсүндөгү нефтинин бир баррели 50 сомго жетип жетпей турган маалда, алар бюджетин бекитип атканда, ал жерде бюджетинде ошол баррелдин баасы $70 барабар деп туруп бекилген да, каралган алардын бюджетинде. Ошол мамлекеттер нефтини өндүрүүнү кыскартып туруп көлөмдөрүн, анын баасын, нефтин баасын жогорулап баштаган да. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, ошол бир баррелдин баасы бүгүнкү күндө $70 ашты.
алар баягы өздөрүнүн бюджети, алардын бюджети толугу менен нефтке болгон баага көз каранды, ошондуктан алар кызыктарды. Канчалык нефт баасы жогору болсо, ошончолук алардын бюджети бекем болот да. Тез толот да бюджети толугу. Ошондуктан ушул эң мындай орчундуу көйгөйлүү себеп ушул болот. Андан кийин биз бүгүнкү күндө Кыргызстандын мунай сатуучулары толугу менен эле көлөмдүн мындай 95%, 96% Россия Федерациясына ташып беришет да. Анткени Россия мамлекети менен бизде баягы өкмөт аралык келишим бар. Бизге чыгып атканда таможенный пошлинаны төлөнбөй алабыз да. Пошлинасыз алабыз. Ошондуктан биз Россия мамлекетине алып атат, анткени эң эле арзан бүгүнкү күндө ошол жактан алып келүүгө болуп атат да. А бул Казакстандан да алчубуз да, Жок, былтыр Казакстан өзү баягы пандемия убагында алардын баягы ашыкча көлөмдөрү болуп калгандыктан, алар баягы алардыкы мурун сыртка сатууга тыюусу бар болчу да. Мыйзам жөнүндө аларда башка мамлекеттерге сатканга укугу жок болчу. Анан алар ошону жокко чыгарып, анан кийин баягы вывозной пошлиналарды нөлгө түшүрүп ставкасын бизге кошуна мамлекеттерге сунуштап баштаган да. Ошондо былтыр жайдан баштап декабрдын 25-inde кайтара алар тыюу салынды да экспортко чыгарганга. Ошол убакытка чейин бир канча көлөмдү биздин мунай сатуучулар алып калышты Казакстандан. Бирок ал жерде баасы ошол эле Россия Федерациясы менен тең болуп калды деп айтсак болот да. Анткени алар бүгүнкү биз байкап аткан айырмачылык 1 литрине бир 15 сомго чейин айырма болуп атпайбы бензинде Казакстан менен салыштырганда. Бүгүн алар болсо ал биздин ички колдонууга, биздин жарандарга коюлган баа дейт да. Сыртка сатканга бизде баа саясаты башкача болот деп туруп, былтыр ошол бааны ошол эле Россиядан алган баага теңеп койду. Ошондо бирдей эле болуп калды, бирок бул жерде Казакстан бизге чектеш тургандыктан ал эми Россия Федерациясынан 1,5 миң чакырым километрге ташып келип атат да. Ошого караганда кандайдыр 1 сом, 1,5 сом айырма болуп атты да. Ошондуктан бул жактан да бир көлөмдөрдү алышты биздин сатуучулар. Ошол экинчи мындай анткени Россиядан айтып атам го, алып атканбыз. Бирок Россиядан дагы жыл башынан бери бизге саткан дүң баалар бир кыйла жогорулады да. Анткени жыл башында биздин мунай сатуучулар Россиядан бензиндин 1 тоннасын $300 алып атса, бүгүнкү күндө $600 чыкты баасы. Эки эсе жогорулады. Ал эми биздин мунай сатуучулар мына АЗС'те сатып аткан май куючу станциядан сатып аткан бензиндин баасы 41%, чекене баа 41% жогорулады да. Ошондуктан кантип кармап атат? Демек мындан да көбүрөөк өсүш болуш керек беле? Ооба, бул баалар менен турганда бизге дагы бир 10 сом жогору болмок да баачы. Бирок биз айтып атабыз го, биздин мунай сатуучулар сиз башында айтып кетпедиңизби? Ар бир башка товарга автоматтык түрдө жогорулашын берип атат деп. Биз андагы бизде Кыргызстанда ошол бензиндин 1-2 маркасы 80 анан 92 үлгүсүндөгү маркалары социалдык мындай значимый товар деп неметилгенде бекитилген. Антимонополия комитетинде, антимонополияга каршы комитетте дагы. Ошондуктан ал жерде бааларды алар мындай үзгүлтүксүз көзөмөлдөп турушат да. Баягыда себеби жок жогорулап кетпесин деп. Ошондуктан биздин мунай сатуучулар дагы өздөрү баягы биздин жарандарга кичине жеңилдик болсун деп, ошондой кескин түрдө жогорулап кетпесин деп, анын баасы, мунайдын баасы акырындык менен гана мындай бир калыптуу болуп, кичине акырындык менен жогоруласын деп ушундай кепилдик алганда, ошондуктан баягы бул мындай үзгүлтүксүз процесс да. Бүгүн алар эртең дагы башка бир завод менен контракт түзөт, бүрсү күнү дагы башка менен ар кайсы көлөмдөр ар жактан ар кайсы баа менен келип атат да. Анан бир жумадан, 2 жумадан баа кымбаттап кетип атпайбы? Бирок бул бүгүн алып калган товарлар, бир көлөмдөр, алар баягы кичине төмөнүрөөк баа менен келип калып атат да. Ошондуктан ошолордун негизинде кандайдыр бир калдыктар бар да, баары бир кичине арзаныраак келген. Ошолорду сатып бүтмөйүн, бааны көтөрбөй, акырындык менен көтөрүп келе атат да муну. Анан өздөрүнүн баа кирешесин бүгүнкү күндө толугу менен кыскартып койгон учурлар да болгон да. Баягында тартыштык болуп аткан моментти билесизби, март айында деле ошондо үстөк баалары 1%га дагы жетпей калган болчу да. Анткени анын дагы ошончолук кымбаттап аткандай, кескин түрдө. Ошол убакытта дагы баягындай өзүнүн баягы кирешесин ойлоп дагы үстөк баа кошулса, анда өтө эле кымбат болуп кетмекте бир заматта.
Ошондуктан мындай бир акырын бир калыптуу гана жогорулатуу болуп атат да мүмкүндө. Ошонун баары мына биздин ири нефтетеридерлер, ошо мунай сатуучулар компанияларга гана өздөрүнүн эле ушу күчү менен кармап келатышат да бааны. Кыскача дем алып алып анан кийин программабызды уланталы. Азыр болсо биздин каналыбызда жарнама бар экен. Назарыңыздарга жарнама сунуштайбыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Бүгүнкү темабыз экономиканын драйверлери. Анан кийин албетте бүгүн бизде мейманда Кыргызстандын мунай ташуучулар бирлигинин аткаруучу директору Канат Эшатов мырза. Жогоруда алгачкы суроомду кайра берейин. Бул кымбаттоо болор. Аягы барбы, жокпу? Кымбаттоонун аягын биз азыр деле мындай божомолдо кыла албай турабыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, баягы айтып кеттим го башында, биздин баягы АПЕК келишиминин мүчөлөрү мамлекеттер алар толугу менен азыр кыскартып, анан кийин бааны көтөрүп атат деп. Бирок акыркы айда биз байкадык, баягы Сауд Арабиясында, Россия Федерациясында нефтини өндүрүүнүн көлөмдөрү жогорулап баштады да. Эми андан кийин биз мындай өзүбүздүн ойлор бар. Бир айдын бир жарым айда баягы кырдаал кичине өзгөрүшү мүмкүн дегендечи. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө мына бир айлык гана мындай божомол кылып айта алабыз. Анткени биз Россия Федерациясынан бизге берген дүң бааларды билгенден кийин ошол бир айга биз божомол түзүп туруп, биздин жарандарга маалымат айдын башында ар дайым берип турабыз да. Бул айда ушул бааларга жараша Кыргызстанда жогорулашы мүмкүн, же төмөндөшү мүмкүн деп ошондойбуз да. Мына июнь айына болсо биз айтканбыз, бир 3-4% тегерегинде жогорулашы мүмкүн деп. Анткени Россия Федерациясында баалар да бир канча жогорулады, ошондуктан бизде көтөрүлөт деп. Эң бирде сом менен айтсак, 1,5-2 сомго чейин жогорулушу мүмкүн деп. Мисалы үчүн бүгүн айдын ортосу болуп калды, ушу 1 сом тегерегинде жогорулап болду да. Эми ай аягына чейин дагы 1 сомго кымбатташы мүмкүн болуп атат. Россиядагы нефть азыр өндүрүү көбөйдү деп атасыз, бирок кымбат болгону эмне менен байланыштуу? Сиз айтпайсызбы, мисалы үчүн мурун 1 тоннасын $300 алсак, азыр $600 алып атабыз, дээрлик эки эсе. Кымбат болгону былтыртан бери эгерде өндүрүү көлөмдөрү азайса, ошого жараша азыраак нефтепродукт чыгарат алардын заводдорунан. Чыкканда анан мисалы үчүн март айында бир чоң ири заводдо, Хабаровскидеги заводдо чоң авария болду дагы. Россиянын чыгыш тарабындагы 3 чоң регион тартыштык сезилди да, катуу тартыштык болду. Ошондо биздин мунай сатуучулар алып жүргөн мынабы заводдордон 3-4 завод бар, бизге жакын жараткан Уралдагы. Ошолордон кандайдыр бир көлөмдөрдү ошо чыгышка жөнөтүп баштаганда бизде дагы мартта өзүңүз билсеңиз керек кандайдыр бир тартыштык болду. Мына Бишкекте анча сезилген жок, биздин алыскы региондордо мисалы үчүн Баткенде сезилди кадимкидей элечи. Анткени ал жерде биздин гана бир компания толугу менен камсыз кылып жарандарга мунай заттарды сатып турду, калган компанияларды азбестери мунай жок, токтоп калган убакыттарда болду да. Ошондой убакыттар болгон. Анан кийин дагы бир себеп болсо, баягы Россияда экспортный альтернатива деп коебуз. Эми мына Прибалтиканын жана Европанын мамлекеттери биздин Орто Азиядагы мамлекеттерге караганда ошол эле 1 тонна бензинге $100 көбүрөөк сунуштап атты заводдоргочу. Ошон үчүн алар баягы чоң көлөмдөрдү биринчи Европага жана Прибалтикага сатканга кызыктар болуп атты. Андан кийин кандайдыр бир көлөмдөр калса, аларды Орто Азияга жөнөтүп атты да. Ошондо биз мунай сатуучулар чоң көлөмдөгү бир контракттарды түзө албай калышты да. Анткени заводдор токтоп тургула, бизде канча калгандан кийин анан силерге айтабыз дегендей болуп, бизде акыркы орунга жылдырып коюп турушту да. Анан Европа менен Прибалтика мамлекеттерине толугу менен камсыз болгондон кийин калган көлөмдөрүн биздин компаниялар менен контракт түзүп, анан бизге жөнөтүп атты да. Бирок ошол маалда деле биз аз-аздан болсо дагы компаниялар алып атып, өзгөлтүксүз толугу менен Кыргызстанды камсыз кылып турушту да. Биз 95% Россиядан импорттайбыз деп атпайбызбы? Негизи кандайдыр бир альтернатива барбы? Альтернативаны ар дайым издеп атабыз да. Бүгүнкү күндө Түркменистанды дагы мындай изилдеп карап атышат. Биздин мына сатуучулар кандайдыр бир контракттар түзүп, алгачкы бир
менен канча бир партиялар бүгүнкү күндө Кыргызстанга ал жактан да ташылып келип атат да. Бирок ошонун баарын изилдеп көрүп, анан баягы экономикасын да санап чыгат да. Эгерде ошол жакшы болсо, ыңгайлуу болсо, бизге пайдалуу болсо, анда ал жактан да тартып бериши мүмкүн. Мисалы үчүн элдин баары эле бүгүнкү күндө Казакстан менен салыштырат. Эмне үчүн Казакстанда 15 сомго арзан, ал жактан тартып келбейсиңер деп. Бирок баягы айткандай эле Казакстанда ал жерде кырдаал таптакыр башкача да. Анткени алардын толугу менен өзүнүн нефтин өздөрү өндүрүшөт. Андан тышкары алардын нефть кайра иштетүү заводдору бүгүнкү күндө толугу менен модернизациядан өткөн. Алар толугу менен өздөрүн кабыз кылууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ал жерде баанын эмнеге үчүн төмөн, ал жерде түздөн-түз мамлекеттик көзөмөлдөө да бааларчы. Прямой государственный регулирование деп коет, орусча айтканда, алар каалаган бааны ошол жака коюп берет да. Өздөрүнүн жарандан. Ал эми заводдор болсо баягы иштелип чыккан наркынан дагы арзан болсо деле, ошол айырмасын болчу ал жерде мамлекет аларга толуктап берет да. Ошондуктан алар ошол айткан баа менен жарандарга сата беришет мунайды. Ички өндүрүштү колго алса болобу? Болот албетте. Бизде мисалы үчүн өткөндө жогорку кеңештин жыйынында энергетика министри деле өзүнүн докладында мында жакшы айтып кетти. Кыргызстанда бүгүнкү күндө далилденген, тастыкталган 290 миллион тонна нефть бар. Ойлосоңуз, 10 нефти кайра иштетүү завод бар. Алардын 2-чө ири, калгандары майда, орто. Бирок алардын баарын кошуп келгенде өздөрүнүн баягы кубаттуулугу 2 миллион 150 миң тонна нефть продукт чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар экен да. Азыркы учурда. Азыркы учурда. Күчтөнтпөгөндө деле. Күчтөнтпөгөндө деле, бирок сапаты болуп атат да. Ал жерде сапаты бүгүнкү күндө биздин заводдор баягы мындайча айтканда евро 2, евро 3 классындагы гана мунай затты чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар экен да. Аларды жакшы сапаттуу экологиялык баягындай евро 4, евро 5 деген сапаттагы мунай заттарды чыгарганга аларды модернизациядан өткөрүш керек да. Бирок Кыргызстандын ички керектөөсү жылына 1,5 миллион тоннанын тегерегинде да. Заводдор иштесе, толугу менен камсыз кылбаса деле, жок дегенде бир кайсы бир көлөмүн алар эгерде чыгарып турганда, анда кырдаал бизде башкача болмок деп атабыз да. Алар эмнеге иштебейт? Эми ар кайсы шылтоо менен айтып атат, бирок биз мунай сатуучулар ассоциациясыбыз да. Эгерде ал суроолорду туура болгондо, энергетика министрлигине багыштаганда туура болмок дейм да. Анткени алардын көзөмөлүндө ошол заводдор менен тыгыз ошолор иш алып барыш керек да бүгүнкү күндө. Себеби бар, бирок болгон иштетиш керек, болгон эрк керек. Мисалы үчүн биз Жунданы ошол жерден уктук, анткени Жундан ошол жерде башчысынын орун басары болду. Ал айтты, бизде бир мындай көлөмдөгү нефть бар, заводду иштетүүгө мүмкүнчүлүк бар, бирок бүгүнкү күндө биздин адистер толугу менен кытайлыктар болгондуктан алар былтыртан бери, пандемия башталгандан бери Кытай мамлекетине кеткен, ошондон бери келе элек деп атат да. Анан алар бүгүнкү күндө келгенде деле завод иштегенге дагы 1 ай убакыт керек деп атат. Анткени ал мындай татаал технологиялык процесс болгондуктан, аны толугу менен баарын тазалап, жөнгө салып, анан кийин ишке киргизиш үчүн да бир убакыт керек дейт да. Анан акырындык менен толук производственный немеге чыгат да, кубаттуулугуначы. Ошондой моменттер бар дейт да. Бүгүнкү күндө бизде мына Жалал Абадта эле КПК Кыргыз Петролиум компания заводу иштеп атат. Эми анын баягы жылына өндүргөн көлөмү болсо, ошол биздин ички керектөөнүн баягы 5% да чыкпайт деп атам. 5% да чыкпайт. 5 может чыгат да, бирок өтө эле аз да, эми ошондой. Сезилерлик эмес. 7% тегерегинде болсо керек да. Өткөн айда эле чектөө киргизип атпады беле? Бизде дагы тыюут. Март айында. Март айында тышка чыгарганга чектөө киргизилди да, өкмөт тарабынан. Ошол маалда бизде айтып аткан баягы тартыштык сезилди да. Баткенде, мисалы үчүн, Исфана шаарында биздин жалгыз гана биздин партнер нефть компаниясынын бир гана мунай сатуучу станциясы иштеп турду да. Калгандардын баары толугу менен жабылып калып. Бирок алар күнү түнү токтобой ошол жерде биздин жарандарды камсыз кылып турду да. Ошондой учурлар да болду март айында башында. Азыр абал кандай? Чектөө Азыр абал толугу менен эми мындай тартыштык жок. Кыргызстандын ичинде бүгүнкү күндө 1 ай, 1,5 айлык деле баягы запастар бар. Бир гана болгон көйгөй ошол бааны Россия Федерациясындагы заводдордун тынымсыз баягы жогорулатканы болуп атат да бүгүнкү күндө. Жок, мен эми чектөө боюнча Кыргызстан реэкспорт кылбаш керек, мисалы үчүн ошол эле Тажикстанга жөнөтпөш керек деген тыюу
кирдибеди? Ошол мартта салынган, бирок өткөндө баягы Кыргыз-Тажик чек арасында болгон Тажикстандын баягы бизге кол салгандан кийин ошол толугу менен башка товарлардагы тыюу салынып, бүгүнкү күндө ал жерде биздин мамлекеттик кызматтардан тышкары дагы жарандык дагы биздин активисттер ошол жерде көзөмөлгө алып, ошону карап отурушат да. Мисалы үчүн ошол реэкспортко тыюу салуу боюнча бул дагы болсо кайсы бир деңгээлде таасир береби? Эми бизге азыр өзүбүздө тартыштык болуп атканда башка чытка чыкпай турганы туура эле деп эсептелинет да. Биз болсо, мисалы үчүн Россия Федерациясы менен баягы өкмөт аралык келишимге кол койгонбуз да. Ал жерде баягы пошлинасыз бизге берип турат. Бирок ошол эле маалда Россия мамлекети айтып атат да, биз силерге мейли пошлинасыз арзан берели, бирок силер башка мамлекеттерге аны үстөк баягы пул кошуп сатпагыла дегендей кылып, ошондой дагы бир пунктта чектөө бар да. Ошол Россия мамлекетинен келген мунай заттарды биз реэкспорт кылып башка үчүнчү бир мамлекеттерге чыгарганга укугубуз жок да. Ошол заводдор боюнча, мисалы үчүн мурун $300 алчубуз, азыр $600 көтөрүлүп кетти. 2 эсе көтөрүлгөнү бул аябай чоң айырма болуп атпайбы? Жанагы нефттин көлөмүнө, өндүрүүнүн көлөмүнө байланыштуу болот да, демек. Арзаныраак сүйлөшсө болобу негизи? Эми арзаныраак алардагы же аларга суроо талап жогору, мисалы үчүн сиз айтпадыңызбы, ошол эле Прибалтика, Европадан дагы аларга мындай запростору көп, клиентурасы көп, Орто Азияга караганда аларга эртерээк алардын муктаждыгын жаап туруп анан кийин шашпай бизге жөнөтчү. Мисалы үчүн баягы март айында эмне үчүн мындай тартыштык болуп калды? Анткени былтыр көп заводдор аларда ашыкча көлөмдөр болгондуктан көп заводдор баягындай профилактикалык ремонтко туруп калышты да. Баары бир азыр кереги жок экен деп заводдор толугу менен баягы ремонтко туруп, баягы өздөрүнүн жабдуулары бар толугу менен чечкенден кийин баягындай катал бир неме болуп калды, бир заводдо авария болуп калды. Анан кийин тегерегинде заводдор тез иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүк жок да алар. Анан ошондой тартыштык болгондо алар да көрүштү да. Бул деген мындай татаал процесс болгондуктан ал 1-2 жуманын ичинде эле иштеп кетпей кеткен завод, жана толугу менен баягы иштетип өз кубаттуулугуна чыгарыш үчүн ага деле бир канча убакыт талап кылынат экен да. Ошондой маалдарда болуп атпады. Ошон үчүн ошол убакытта баягындай бир тартыштыктар сезилип калды. Анткени башка заводдор иштеп чыкканча баары бир ай, 1,5 ай убакыт кетип калат экен. Ага чейин баягындай болуп тартыштык сезилип турду да. Ошондой убакыттар болуп атты, учурлар. Андан башка да көп мындай көйгөйлүү себептер болуп атат да. Биздин мисалы үчүн Кыргыздын өзүбүздүн улуттук валютабыз сомдун наркы түшүп кетиши да болуп атат да. Мисалы үчүн Кыргызстанда былтыртан бери сомдун наркы 21%га девальвация болду да. 20% деген экономисттер жакшы айтып берет да, бул аябай эле чоң мындай коркунучтуу терс бир көрүнүш да. Ошондуктан бул деле ушул мунайдын баасына бир 5 сом тегерегинде айырма берет да. Андан тышкары баягы сезонный потребление да азыркы убакытта эң эле мындай жогору болот да. Анткени жазгы талаа иштери бар. Бизде алар эми бүтүп калды го, бирок Россия Федерациясында бүгүнкү күндө алар дагы жүрүп жатат жазгы талаа иштери. Ошондуктан баягы мунай затка ушул учурда тартыштык болот да жыл сайын. Анан ушул убакыт өткөндөн кийин кандайдыр бир мындай төмөндөлүү болчу да жылдан сайын. Биз азыр дагы ошону күтүп турабыз да. Айырмасы, чоң айырмасы сиз өзүнүн белгилүү себептери бар. Бул пандемия жана ошондой эле бул девальвация, сомдун девальвациясы да. Анан кийин биринчи айткан баягы мамлекеттердин нефтке баанын жогорулаттырышы да, ОПЕК келишиминин мүчөлөрүнүн. Алар ойлобойсузбу, ошол былтыр эле ноябрь айында бюджетин бекитип атканда бюджетине бир баррель нефть $70 болот деп туруп бюджетин бекиткен да. Ошол убакта 50ге чейин жетелек болчу. Алар билген, анткени алар көлөмдү кыскартса, нефтке жогорулайт баа. Ошондо алардын бюджети толукталат деп туруп, ошол политиканы кармап, алар ошол саясатты кармап, ошо өздөрүнүн бюджетин толуктаганга аракет кылып атышат да. Ички өндүрүш боюнча дагы бир суроо бергим келип турат. Ошол ички өндүрүштү кайра жандандырыш үчүн сиз айтпадыңызбы, жанагындай модернизация кылыш үчүн кандай иш аракеттерди жасаш керек? Ошол эле өкмөт, ошол эле энергетика министрлиги.
Эми бул маселеде мен мындай адис эмесмин, бирок ошол жерде отурган эле ошол заводдордун өздөрүнүн баягы башчылардын немелери, орун басарлары айтып атат, модернизация кылып, жогорку сапаттагы экологиялык бир класстагы жакшы бир мунай зат чыгарыш үчүн бизге кээ бирки заводдор $300 миллион керек дейт, кээ бирки заводдор $200 миллион дейт. Эми акча каражатын талап кылат дейт. Анын баары анткени жаңы жабдууларды сатып келип, алардын баарын ошол жерге орнотуш керек дейт. Анан кийин гана завод жакшы бир сапаттагы жакшы мунай зат чыгарганга даяр болот депчи. Эми ошондуп айтып атышат. Эми анын баарын чын айтканда баягы биздин энергетика министрлиги баарын толугу менен айтып бериш керек да силерге. Түркмөнстандык альтернатива катары көрсөттүңүз. Жок, ал альтернатива катары биз бардык мамлекеттерди карадык да. Бүгүнкү күндө Иранды деле карап атат. Бирок Иранда мындай болуп атат да, алар баягы нефтини биржалык товар деп туруп, биржа аркылуу сатат да. Ал жерде баанын кандай түзүлүшүн эч ким кепилдик бербейт. Бир күн жогору болуп калышы мүмкүн, бир күн ылдый түшүп кетиши мүмкүн. Ал жерде баягындай туруктуулук жок да анткени. Экинчи мамлекет неме мындай маселе болсо, Ирандын алыс жайгашкандыгы болуп атат да. Мисалы үчүн Россия Федерациясынын 1,5 километр 1,5 километр болсо, Иранда болсо 3000 болуп калып атат да. Ал жерде да көйгөй болот, анткени жол кире кымбаттаса, ал деле акыры келтирип бензиндин баасына таасир берет. Ошондой ар кандай немелерди издеп, аракет кылып, ар дайым эле карап турабыз да. 95% Россияда отпайсызбы? Калган 5% каяктан келет бизге? Өзүбүз өндүрүп атпайбы? Жанагы 5%-пы? Ооба, ошондо где-то 1 миллион 200 миңге чейин ошондой ташылып келип бизде өндүрүлүп атат да. Ички керектөө болсо бизде 1,5 миллион деп атам да. Мурунку жылдары бизге аткезчилик менен бизден ички керектөөнүн бир 25%-на чейин аткезчилик жол менен кирип аткан да мындай заттарчы. Вот аткезчилик дагы багаларга таасир береби? Эми алар таасир берет, алар экономикага таасир этет да, өзүнүн зыянын келтирип атпайбы. Аткезчилик жол менен мисалы үчүн биз мына экономика министрлиги менен өкмөттүн токтом долбоорун даярдап атканда, ошол жерден баягы жакшы бир изилдөөлөрдү кылып туруп, ошо экономика министрлигинин сайтында илинип турду. Ар бир 4-чү литр мунай заттын 4-чү литр, анткени 25% аткезчилик жол менен кирет депчи. Ошондо мындай санап келгенде салыктын эки эле түрү боюнча 5 миллиард сомдон ашык жыл сайын бюджетке зыян келтирет. Бирок азыр деле аткезчилик токтогон жок да. Токтогон жок. Ар кандай мындай чараларды өкмөт тарабынан көрүлүп атат, тыюулар салынып атат. Баягы автоунаа менен ташууга да тыюу салынды. Жалаң гана темир жол менен келсин деп. Ал жакта жакшы бир неме иштер болуп атат, бирок ал аткезчилик дагы башка түрлөрүнө өтүп кетип атпайбы. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн Кыргызстанга башка бир химиялык заттардын атын коюп, мисалы үчүн растворитель же дагы бирдеке деп туруп, салыкты төлөбөш үчүн, акциз төлөбөш үчүн ошондой арзан бир башка химиялык заттын аттарын коюп туруп, документтерди ошого тууралап ташып келип атат да. Аны келип туруп текшерип келгенде ал кадимки эле бензин же болбосо дизель отун болуп деп чыгып атат да. Ошондой да көйгөйлүү маселелер бар да. Демек, кайра эле барып, мындай компетенттүү, эрктүү өкмөт болуш керек. Туура, биздин өкмөт мамлекеттик органдар, кызматтар тиешелүү көзөмөлгө алып, тиешелүү чараларды көрсө, жакшы эле жыйынтык болот да. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизге абдан кызыктуу маек коруп бердиңиз. Анан албетте сиздердин божомолдорду улам-улам байкап турабыз. Сөзсүз түрдө. Бирок бир эле айга курулат экен божомолдор. Ооба, анткени эмки айга баалар башкача болуп кетип, өзгөрүп кетсе, кырдаал терс өзгөрүп кетет да ошондой. Мисалы үчүн эмки айда экиси арзан десе, бизде де экиси арзан болбойт бир моменттечи. Анткени биз бааны жогорулатканда дагы мындай калыптуу акырындык менен келсек, төмөндөгөндө ошондой болот. Анткени бүгүнкү күндө кымбат баада келип калган авиондор бар да, аларды эч ким өзүнө немеге сатпайт. Ошол дагы ошону сатып бүткөндө мындай бир калыптуу болуп ылдый түшөт да. Акырындык менен.
Рашылық білдіресіз, бізде бүгін мейманда Қырғызстан мұнай ташуучылар бирлигинин аткаруучу директору Канат Эшатов мырза болду. Дагы да болсо, кайраладан эфирлерден көрүшкөнчө бар болуңуздар, урматтуу көрөрмандар, жана биз менен болуңуздар.